Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы Токиодогу 32-чи жайкы Олимпиадалык оюндардын байге ээлери жана катышуучуларына сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү. Күмүш медалдын ээлери Акжол Махмудов жана Айсулуу Тыныбековага 2-чи даражадагы Манас ордени жана 10 миллион сом акчалай сыйлык тапшырылды. Кыз келиндер күрөшү боюнча коло медалдын ээси Мерим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени жана 7 миллион сом акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле байге ээлерине Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаалар белекке берилди. Кыргызстанда быйыл 7 айда 3982 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 394 адам көз жумду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жарыяланды. УКМКнын тергөө абагында отурган мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик бюджетке 50 миллион сом төлөп, тергөө аяктаганга чейин үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдиришти. 23 августтан 23 сентябрга чейин Таашуудагы өтмөк желдети тутумун оңдоо иштерине байланыштуу мезгил-мезгили менен жабылып турат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын курама командасы Токиодогу 16-чы паралимпиадалык оюндардын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык эмес түрү боюнча дирекциясынан кабарлашты. Үстүбүздөгү жылдын 15 сентябрынан тартып Кыргызстандагы бардык окуу жай мекемелериндеги окуу процесси оффлайн режиминде өткөрүлөт. Мындай чечимди министрлер кабинети кезектеги жыйынында кабыл алган. Айбек Жунушалиев Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда мэр болуп шайланды. Ош шаардык кеңеши Алмаз Мамбетовду башчы кылып дайындашты. Ал эми Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев болду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров судьялык ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Ысык Көл облусуна жана Бишкек шаарына 6 соттуу судьялык кызматка дайындаган жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык, эми депутаттар партиялык шайлоо системасы менен эмес, аралаш шайлоо системасы менен шайланат. Жогорку кеңештен депутаттар саясий партиялардын тизмеси боюнча 54 мандат жана 1 мандаттуу округ боюнча 36 мандат алышат. Кыргызстандык суучу Владислав Шулика 6 күндүн ичинде Ысык Көлдү узунунан сүзүп өттү. Ал 22 августта Караколдон баштаган марафонун 27 августта Балыкчыда аяктап, жалпысынан 181 километр аралыкты сүздү. Журналисттик иликтөөдөн кийин Чүй облусундагы ПЧР тести жасалмалоого шектүүлөр камалышты. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.